Ал эми 2022-жылы 1074 иш каралган. Жалал Абад жана Чүй облустук соттору жыл жыйынтыгын чыгарышты. Бүгүн күндүн биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусунда Жалал Абад облусунун жергиликтүү сотторунун 2023-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча кеңешме видеоконференц байланыш аркылуу өткөрүлдү. Онлайн жыйынга Жогорку соттун төрагасынын орун басарлары Нурлан Мусаев, Шыралы Камчыбеков, Нургүл Бакирова, ошондой эле Жалал Абад облустук сотунун төрагасы Каныбек Токтосун уулу, төраганын орун басарлары, райондук жана шаардык сотторунун төрагалары, тергөө судьялары, сот департаментинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын өкүлдөрү катышты. Кеңешменин жүрүшүндө райондук жана шаардык сотторунун төрагалары тарабынан биринчи инстанция сотторунда 2023 ичинде каралган иштер боюнча маалыматтар берилди. Андан соң облустук соттун төрагасынын орун басарлары соттук коллегияга тиешелүү ар бир судьянын сот адилеттигин жүзөгө ашурууда иштерди кароо сапаты жана жүктөмдөрү боюнча маалымат менен тааныштырышты. Ошондой эле иштерди кароодо келип чыккан суроолор талкууланды. Мындан тышкары апелляциялык инстанцияга даттанылган соттук актылардын бузулушу жана өзгөртүлүшү боюнча талкуулар жүргүзүлүп, биринчи инстанция сотторунун кетирген кемчиликтерине көңүл бурулду. Ал эми күндүн экинчи жарымында Чүй облусунун жергиликтүү соттору маалымат беришти. Чүй облустук сотунун төрагасынын орун басарлары Улукбек Калыбеков, Ирина Горшковская, Жыргал Мурзалиева биринчи инстанциядагы соттордун 2023-жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы, судьялар тарабынан сот иштерин кароонун сапаты тууралуу маалыматтар жана судьяларга жүктөлгөн жүктөм менен тааныштырды. Ошондой эле иштерди кароодо пайда болгон маселелер талкууланып, биринчи инстанциядагы соттордун апелляциялык тартипте каралган сот актыларын жокко чыгаруунун жана өзгөртүүнүн негиздери дагы айтылды. 2023-жылдын статистикалык отчетуна ылайык, Чүй облусунун жергиликтүү соттору тарабынан 36 000ден ашык иш каралган. Жылдык отчеттордон соң Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьялар өз ишин аткарууда, адамдардын тагдырын чечүүдө бир гана мыйзамга баш ийиши керек экендигин айтты. Сот иштери материалдык жана процессуалдык мыйзамдарда каралган талаптарга ылайык өз убагында так жана сапаттуу каралып, чечимдер мыйзамдуу жана негиздүү болууга тийиш экендигин эскертти.